Суроо. Парз амалдардан жана бала чакасынан тоскон деңгээлде соц тармактарды адат кылып алгандарга кандай насаат бересиз? Бул эрежени эсиңиздерге тутуп алыңыздар, туугандар. Парыздан тоскон бүт нерсенин баары арам. Парыздан тоскон бүт нерсенин баары арам. Ал эми мустахап нерседен тоскон амалдын баары макрух. Кимде ким соц тармактарды шариаттагы милдеттерин таштоо деңгээлде колдонсо, балдарын тарбиялабаса, башкаларга болгон акыларын бербесе, жада калса азыр кызматкерлер жумуш орундарында соц тармактардан бошошпойт. Кажети бар бир адамды кабинетинин алдында күттүрүп коюп, өзү телефону менен алек. Жумушчу ойноп отуруп келген кишини балким 5-10 мүнөт күттүрөт. Өткөндө мага бирөө айтты. Жумушум менен бир кабинетке барсам, жумушчу телефонунда бир нерсе жазып жатыптыр. 2-3 мүнөттөн кийин, тууганым, менин жумушум бар эле десем, ал бош эмес экенимди көрбөй жатасыңбы деп жооп берди. Милдеттерин таштап, соц тармактары менен алек. Кат жөнөтөт, кабыл алат, окуйт жана башкаларын кылат. Эгер ошол алек болгон нерсең парз амалдарга тоскоол болсо, ошол алек болгон нерсең арам болуп саналат. Эгер жакшы амалдан тоссо. Туугандар, бүгүнкү күндө кээ бир адамдарга "Бүгүн канча Куран окудуң?" деп сурасаң, ал "Бүгүн эч нерсе окуган жокмун" деп жооп берет. "Акыркы жолу качан Куран окудуң эле?" деп сурасаң, "Өткөн жума күнү кичине окуганмын" деп жооп берет. "Эмнеге окуган жоксуң?" десем, "Убакыт болгон жок" дейт. Эгер бүгүнкү күндө адамдардын соц тармактарга кетирген убакыттарын санай турган болсок, мен айтаар элем, эгер ошол убакыттардын жарымын эле Куран окууга арнасак, күнүнө Курандан 5 бөлүм окушмак. Эгер бул нерселер арам иштерге алып барса, анда бул чоң зулум. Качан адам Аллах харам кылган нерселерге караса, ал жаман сүрөттөр, жаман сөздөр, же Аллах сактасын, жат аял кыздар менен болгон байланыш болсун, бул нерселердин баары адам өзүнө кылган чоң зулум экендигине шек жок. Ошондой эле айтарым, бул байланыш каражаттардын көп жакшы жактары дагы бар. Ал себептүү алыс жер жакындады. Инсан китептерди, кабарларды окуганга, адамдар менен байланышканга мүмкүнчүлүк ачылды. Бирок колдонууну көзөмөлдөп, ал жактагы арам иштерден абайлаш керек. Чындыгында Аллах бизди көрүп турат. Ошондой эле аны менен алек болуп, парыздарды таштап койбойлу жана аны колдонууда чектен чыкпайлы. Туугандар, бир үйдө болуп туруп, чогулуп отурбай калган кээ бир үй бүлөлөр тууралуу мага кабар келди. Балдары бири-бири менен WhatsApp же ошол сыяктуу нерселер менен байланышат. Бирөөсү бир бөлмөдө, экинчиси экинчи бөлмөдө. Болбосо экөө тең бир үйдө. Бири-бири менен жолугушпайт же чогулушпайт. Эгер бир нерсе керек болуп калса, бөлмөсүнөн чыкпастан дароо кат жөнөтөт. Жада калса, жубайлар бир жерде отуруп, күйөөсү "Эми үйгө убакыт бөлөйүн" дейт. Бирок телефонунан чыкпайт. Аялы да телефонунан чыкпайт. Байланыш каражаттарын ашыкча колдонуунун себебинен жүрөктөр алыстап кетти. Бул нерсени колдон. Ал нерселерде жакшылык бар, бирок дайыма туура жолдо колдон. Мени бир жашы улгайган апа таң калдырды. Зияратка келген балдарынын үйгө кирер замат телефондорунан бошобостугун көрүп, же кат келет, же кат жазат. Ал эшигине чакайылып коет экен.
Анан кимдин менин үйүмө киргиси келсе, телефонун чакага салып кирсин дейт. Мага келдиңби? Мени менен отур. Мени менен сүйлөш. Чыгып бара жатып, телефонуңду алып кете бер. Бул нерселердин баары акыйкат. Маанилүү суроо берген адамга Аллах ыраазы болсун. Ушул нерсеге көңүл бурушубуз зарыл.